2014-жылдын 31-январында Абдылас Малдыбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик Ленин ордендүү академикалык опера жана балет театрында жылдын меценаты аттуу конкурсунун 2013-жыл жыйынтыгы боюнча Ак жүрөк сыйлыгын тапшыруу аземи болду. İşker adamlarımızda şu egemenlik yıllardan beri şu mecenattı şu karanlık işlerine işletilen adamlarımızda boğumluk kengeşimiz var, boğumluk kengeşimiz şu жергиликтүү администрациялар менен, жергиликтүү өкмөттөр менен, министерство ведомстволор менен, элдик добуш менен интернет аркылуу анан биз чогултуп ушундай адамдарды биз белгиледик 15 жылда. 15 меценаттын айкөлдүгүн баалаган эл аралык айкөлдүк кайрымдуулук фонду жана прогрессивдүү демилгелер фонду сыйлык ээлеринин ысымдарын алтындын буусу менен Фучик паркындагы Даңк аллеясына ташка басмакчы болду. Элдин ыраазычылыгына татыктуу ак жүрөк инсандарыбыз төмөнкүлөр Сарбашев Эркин Маманович, Карабаев Исманалы Жумабаевич, Нышанов Муса Кудайбергенович, Жунусов Манат Ахматалиевич, Алиева Майя Сейиткуловна, Эркинбаева Умсунай Кавысовна, Молдобаев Асхат Геңешбекович, Султанов Абдыкапар Мааданбекович, Курткаев Таалайбек Исмаилович, Замандаш ассоциациясы, Бакай банк жана Абдыш ата ишканасы, Альфа Телеком жабык акционердик коому, Шоро жабык акционердик коому, Аю компаниясы. Меценаттык салтты улантуу кылымдар бою баркталып келет. Бул ишмердүүлүк дайым бар болуп, коомдун алдыңкы баалуу ишмердүүлүгү болуп кала берет. Демөөрчү, колдоочу, спонсор атына конгон бул инсандар Кыргызстандын 7 дубанынан жол тартып келгени менен атак даңкка эч умтулушпайт. Бир гана коомубуздун, кыргыз элинин айкөлдүгүн, кайрымдуулугун дагы бир жолу эскертип, ушул ишти негизги ишине эриш арка калып жүрүүгө чакырышат.